Көлдүн сезону кайнап жаткан учур. Күн ысык, көчөдө көлөкө издеп сууга чаңкагандар андан көп. Ал эми кечкисин албетте үй бүлө менен жөмүрлүк жарын ээрчитип, мыкты тасмаларды көрүп, мени сергитип келели дегендер дагы аз эмес. Кинотеатрга барып аңкайып кайсы кинону көрсөк деп жалдырап турбаш үчүн бүгүн KG Top 5 YouTube каналы силерге кинотеатрда көрсөтүлүп жаткан тасмалар жөнүндө айтып бермекчи. Фантастическая четверка. Первые шаги. Бул тасма баарыбызга белгилүү болуп калган Marvel киностудиясына караштуу. Бул супер каармандар командасы комикс баракчаларында түпкү тамыры менен 1960-жылдарга кеткени менен чоң экрандарга алгачкы ирет 1994-жылы чыкмак. Кино толугу менен тартылып бүткөн. Керек болсо кинотеатрларда трейлери дагы көрсөтүлгөн. Бирок көптөгөн факторлордон улам кино чоң экрандарга чыккан эмес. Эң белгилүү себептердин бири бул тасманы тарткан Константин Фильм киностудиясы Фантастическая четверканын күбөлүгүн өздөрүндө сактап калууну гана максат кылышкан. Келишимге ылайык Константин Фильм 1992-жылга чейин бул команда тууралуу кино тартуу процессин баштабаса, команданын күбөлүгү кайрадан Marvel компаниясына кайтып келмек. Кино жарык көрбөй калганына карабай, пираттардын жардамы менен азыркы учурда дагы бул тасманы интернет айдыңында тапса болот. Андан бери Фантастическая четверка тасмасы 2005, 2007 жана 2015-жылы чоң экрандарга чыккан. Алгачкы эки тасма укмуш күчтүү тасмалар болбосо дагы көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун таап, каражат жагынан студияга жакшы эле киреше алып келип берген. Ал эми 2015-жылы жарык көргөн тасмасы студияны сызга отургузганы аз келгенсип, комикс сүйүүчүлөрүнүн дагы катуу каарына калышкан. Анткени тасма чындап эле абдан начар, даамсыз, кызыксыз тартылган. Болбосо тасмага 120дан 150 миллион долларга чейин каражат жумшалган. Мына эми Marvel киностудиясы 2008-жылдан бери түптөп келе жаткан өзүнүн супер каармандар кинодүйнөсүнө Фантастическая четверка командасын кошууну туура көрүштү. Тасма 24-июньдан баштап кинотеатрларда көрсөтүлүп келет. Баш каармандардын бирин жалпыбызга белгилүү болуп калган Педро Паскаль ойногон. Көрүүчүлөрдүн тасмага болгон көз карашы туура экиге бөлүнгөн. Биринчилери Marvel киностудиясы акыр аягы мыкты тасмаларды кайрадан тарта баштаптыр деп сүйүнсө, экинчилери фу, кайрадан эле кызыксыз бир типтеги тасма экен деп мурдуларын чүйрүшөт. Тасмадагы эң чоң сынга алынган фактор бул албетте тасманын жылдызы Педро Паскальдын ааламдагы эң акылдуу адамдын образына отурбай калганы жана тасманын терс каарманы Галактусту өтө эле алсыз кылып койгондугу. Себеби Галактус комикс баракчаларында ааламдагы эң күчтүү заттардын бири. Кандай болгон күндө дагы тасма 200 миллион долларга тартылып, бүгүнкү күнгө чейин 220 миллион доллар киреше тапкан. Бирок тасма өзүн өзү актоо үчүн 450-500 миллион долларга кирешеге чыгыш керек. Тасманы өз көзүм менен көрөт элем дегендер болсо, кинотеатрларда дагы эле болуп жаткан учуру. Ал эми сиз тасманы көргөн болсоңуз, ой пикириңизди комментарийге калтыра кетиңиз. Супермен. Фантастическая четверка тасмасын Marvel киностудиясы тартуулаган болсо, Суперменди алардын эң чоң атаандашы DC студиясы тартуулап жатат. Эгерде тереңирээк каза турган болсок, Marvel студиясы Disney компаниясына караштуу, ал эми DC болсо Warner Brothers компаниясынын бир бөлүгү. Супермендин тарыхы албетте Фантастическая четверкага караганда алда канча тереңирээк. Жана мен анын баарын айтып отурсам, бул чыгарылыш 3-4 саатка созулуп кетиши мүмкүн. Ошентсе дагы, эгерде силерге Супермендин толук тарыхы кызык болсо, комментке жазып койгула. Ал эми бүгүн болсо Зак Снайдердин жана Джеймс Ганндын версиялары жөнүндө гана сөз кылмакчыбыз. Көпчүлүгү билгендей эле, Джеймс Ганн Marvel студиясында Стражи Галактики трилогиясын тартып жүргөн маалда DC-нин кинодүйнөсүн Зак Снайдер аттуу режиссер түптөп жаткан эле. Бул режиссерди силер балким 300 спартанцев тасмасы аркылуу билсеңер керек. Зак Снайдер DC кинодүйнөсүн түптөп жаткан учурда эле студия башчылары менен көптөгөн пикир келишпестиктерге туруштук берип келген. Мисалы, Зак алгач ар бир каарман тууралуу бирден кино тартып, элге тааныштырып алган соң гана Лига справедливости тасмасын тартууну туура көрүп жаткан болсо, студия башчылары Marvel'дын Мстители тасмасынын ийгилигине көз артып, Снайдерге дароо эле команда тууралуу кино тартасың деп буйрук беришкен. Жыйынтыгында көпчүлүгү тааныбаган каармандар тууралуу тасмадан улам студия 55 миллион долларга жабыркаланган. Пикир келишпестиктен улам интернет айдыңында Снайдердин толук версиясын талап кылышкан. Себеби Лига справедливости тасмасын тартуу учурунда Зак Снайдердин кызы каза болуп, тасманы улантуу жоопкерчилигин Джосс Уидонго жүктөп коюшкан. Анткени Мстители тасмасынын ийгилиги дал ушул режиссерго таандык деп ойлошкон.
Акыр аягы Зак Снайдер өзүнүн версиясын фанаттарына тартуулаган соң, Warner Brothers студиясынан кетет дагы, анын ордуна Джеймс Ганн келет. Жаңы режиссер келер менен Зак Снайдердин бардык пландарын жокко чыгарып, DC кино дүйнөсүн нөлдөн баштап тургузууну туура көрөт жана албетте биринчи эле студиянын эң чоң активи болгон Супермен тууралуу тасма тартууну туура көрөт. А дегенде эле буга чейин Суперменди ойноп келген Генри Кавиллдин ордуна Дэвид Коренсвет аттуу белгисиз актёрду алып келет. Ал эми Суперменди болсо Зак Снайдердин версиясынан түп тамыр менен башкача кылып иштеп чыгат. Снайдердин версиясында Супермен каардуу, токтоо, тамашаны анча сүйө бербеген, дайыма туура жүргөн, ааламдагы эң күчтүү зат катары көрсөтүлсө, Джеймс Ганндын вариантында Супермен бул бала кыял, тамашаны жакшы көргөн жана бардыгынан эле таяк жеп жүргөн алсыз каарман катары сүрөттөлөт. Бул жолу дагы көрүүчүлөрдүн ою экиге бөлүнгөн. Биринчилери Зак Снайдер түптөгөн кино дүйнө жакшы болчу, чоңдор үчүн болчу, терең ой пикир маселелерди көтөрчү. А бул болсо кичинекей балдар үчүн гана тартылган маанисиз тасма деп сынга алышса, экинчилери Супермен комикс баракчаларында дал ушундай эле. Супермен робот сымал эмес, адамдарга жакын болчу. Тамашалары маанайды көтөрдү. Эми DC чындап өз жолун тапты деп сүйүнүшөт. Супермен тасмасы азыр дагы кинотеатрларда жүрүп жатат. Ал эми сиз бул тасманы көргөн болсоңуз суроого жооп бере кетиңиз. Зак Снайдер тарткан Человек из стали тасмасы көбүрөөк жактыбы, же Джеймс Ганн тартуулаган Супермен тасмасыбы? Формула-1. Мындай тасмалар көпчүлүк учурда чыныгы окуянын негизинде деген фраза менен коштолуп келет. Бирок бул тасма эч кандай болгон окуянын негизинде эмес, толугу менен ойдон чыгарылып көркөмдөлгөн чыгармалардын катарын толуктайт. Башкы ролду 61 жашар Брэд Питт аткарган. Чындыгын айтсам, көрүүчүлөрдүн 90 болбосо дагы 80% Брэд Питт үчүн гана киного барышты десем жаңылышпайм. Голливудта мындай тасмаларды албетте жашыл фон же кинонун тили менен айтканда хромакей менен тартышат. Бирок Формула-1 тасмасынын өзгөчөлүгү дал ушунда. Тасмада хромакейди минималдаштырып, унаалардын октоо учкан сахналарын чындап Формула-1дин трассаларында тартышкан. Тасма үчүн актерлор чыныгы жарышуучу унаалар менен 3 ай бою талыкпастан машыгышкан. Андыктан Брэд Питт экранда унааны чоң ылдамдыкта айдап бара жаткан кадрларында дублер эмес, рулда чындап өзү отурган. Ал эми унаа болсо Формула-1 трассасында 260 км чакырымда сызып жүргөн. Тасманын дагы бир өзгөчөлүгү тасманы тартуу пландалып жаткан учурда тасма чоң экрандарга чыкпастан түз эле Apple Original Films стриминг сервисинде эксклюзив катары көрсөтүлмөк. Бирок тасма алгачкы бөлүнгөн каражатынан бир топ кымбаттап кеткенине байланыштуу тасманы кинотеатрлардан көрсөтүү чечими кабыл алынган. Ал эми Брэд Питтин Plan B Entertainment аталышындагы киностудиясы тасманы тартууга толук колдоосун көрсөткөнү үчүн Брэд Питт тасманын башкы жылдызы гана эмес, продюсерлердин дагы тизмесин толуктайт. Ал эми тасманын режиссеру буга чейин бизге Top Gun Maverick тасмасын тартуулаган Джозеф Косински болгон. Тасма баш аягы $300 миллион тартылып, бир ай ичинде $500 миллион ашык киреше алып келген. Бир гана толуктай кетчү нерсе, мындай тасманы албетте үйдө, телевизордон же компьютерден эмес, IMAX кинотеатрынын көрүүнү сунуштайт элем. Ошондо гана тасма тартуулап жаткан адреналинди, актерлордун ички сезимин түшүнүү жеңилге турат. Плохие парни 2. Эң кичинекейлер үчүн чоң экрандарга Плохие парни командасы кайтып келди. Жок, булар эмес, мультфильм. 2022 жылы жарык көргөн Плохие парни мультфильми $80 миллион тартылып, жаратуучуларына 250 миллион киреше алып келген соң, уландысын тартуу жөнүндө маселе көтөрүлгөн. Тасманын биринчи бөлүгүндө мыйзамды бузуп жүргөн каракчылар биригип жакшы иштерди кылууга бел байлашса, бул жолкусунда аларга плохие девочки деп өздөрүн аташкан башка каармандар кайрадан мыйзамды аттоого үгүттөшөт. Тасма 1 августтан баштап кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Андыктан мультфильм тууралуу элдин ой пикири кандай? Айтуу кыйын. Үйдө кичинекей бөбөктөрүңүз же балдарыңыз болсо кинотеатрга алып барып, өзүңүз дагы бала чагыңызды эстеп, анимация дүйнөсүнө бир чүңгүп келүүгө чакырам. Албетте бир чыгарылышта бардык тасмалар жөнүндө айтып берүү кыйынга турду. Андыктан кийинки чыгарылышта кыргыз кинотасмалар жөнүндө айтып бермекчимин. Эгерде чыгарылыш жакса, видеого лайк басып, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен KG Top 5 YouTube каналы болду. Көрүшкөнчө.